Ананын алдында касам ичип айтып берем. Балдарды ортого коюп берем. 400 000 доллар берген мен сага. Эмил, мен азыр жашабай жүрөм, мен өлүкмүн. Мен өлүп калганмын. 8 квартираны өзүңөн алганмын, Эмил. Ырайым миллион болсо, Эмил мырза бул миллиард. Миллиард деп айтсак жаңылышпайбыз. Булардын ассалам алейкум деген эле сөзү үчүн башка бир да сөзүнө дээрлик ишенишке мүмкүн эмес. Баягы жарыла турган сөздүн, айтыла турган сөздүн дагы убакыт сааты чыгып калды окшойт. Менин 30 жылдык менетим да болчу. Россияда мен 18 жашында кеткем, азыр 48 жаштамын. Бул кишиде ушундай кандай десем бир магия бар. Жана цыгандарда болот андай магия обычно. Бүгүнкү күндөгү жогорку кеңештин депутаты Эмил мырза. Мен айттым, Ошто дагы ушундай 10 миллион доллар пулум бар экен. Тиешеңиз жок десем, тиешем жок дедиңиз. Ушундай депутаттар бизди башкарып отурса, мен Кыргызстанда келечегимди көрбөй калдым. Мандатын алып тапшырсын, значогун тапшырсын. Эмил ошол жерге чыгып депутат болуп бир сөз кошкон жок. Акчамды алганга аракет кылып, булардын атасынын үйүнө да бардым мен. О карды бул жаанда ишендире алат. Ошондой мында бир касиет бар дейт. Ошондо бир 30 жылдык менетиңизден эң аягында жыйынтыгы мол яманы көрүп атасыңар да. Ушул яманы көрүп атам менчи. 30 жылдык менетимди 18 жаш секелек мезгилимде кетип, мен азыр 48ге чыктым. Мынал ямага келип отурам азырчы. Жетимдердин убалы бардыр, жесирлердин убары бардыр. Мен өдүрүстү жандайптык биринчи жолу көрүп атам бул кечендип. Мен ошол жерде шок болуп түшпөй албай калдым. Эже биринчи жол деп айткан жокмун ал жерде. Уксаңыз жакшы. Эже биринчи жол эмес, биз. Мени кыйнама. Эмакомдун Марсель объектисине 192 миллион коротулду, 192 миллионго салынды дегени мына ушул. Болгону ушул. Ушул гана иш болгон. Мен сиздерге алдыңкы мүнөттөрдө Эмаком компаниясынын курулуп жаткан ар бир объектиси канча сомго тургандыгы жана мында канча жабырлануучу бар. Бүгүнкү күндөгү жогорку кеңештин депутаты Эмил мырза элди кандайча бүгүнкү күнгө чейин көз боемочулук кылып келгени тууралуу айтып берем. 2020 жылы именно ушул жерден Эмилдин өзүнөн как раз директор болуп отурган мезгилде 6 квартира алганмын. Ушул мына ямаданчы. И Рахат резиденс деген дагы немеси бар, тиги Асанбайда. Андан экөөнү алгам. Азыркы бүгүнкү күндө 4 жыл болду алганыма бул жерден. 4 жылдан бери эч кандай майнап чыккан жок. Ал азыр данный момент жогорку кеңеште депутат болуп отурат. Ошо мезгилде мага Эмил айтты: "Эжеке, ушунча акчаңыз болсо инвестиция, наличка алгам еще. Рассрочка эмес, наличка." Ошо күнү мага Эмил айтты: "Эжеке, инвестиция кылсаңыз болот. Биз инвесторлорду жакшы кабыл алабыз. Один к одному акчаңызды көбөйтүп беребиз" депчи. А мен ошо сөзүнө ишенип мен булгач анан акча алып келип 400 000 доллар наличка карматканмын Эмил менен Мелиске. Келишимдер бар. Келишимдер бар. А ошондо мен келген күнү келсем, уже Эмил как раз депутат болуп неме кылып кеттир, жогоруга чыгып кеттир да. Анан Эмил келип договорду кошо сүйлөшүп, бүт чечишип, анан договор келип кол коюп атканда, "Эжеке, мен тиги шашып аттым эле" деп кетип калды. А мен ошондо агасы менен калдым дагы, кол коюшуп, жолдошум экөөбүз бүтүрдүк. Ошондо бул үйлөрдөн тышкары 400 000 долларбы? Ооба. Мына үйлөрдөн сырткары мен наличка сатып алгам 4 жыл мурун. Мындай да бир кызыктуу бир суроо бар да мендечи. Эмнесине ишенип ошончо үйдү жана ошончо каражатты бердиңиз? Эмнесине ишендиңиз? Бир ишендиргенде эмнеси болду? Жана тиги жактан бир объекттин бир агалар менен сүйлөшсөк, ал айтат: "О карды бул жаанда ишендире алат, бул ошондой мында бир касиет бар" дейт да. Ошондой касиет бар. Именно Эмилде, Жусупов Эмилде ошондой касиет бар да. Мындайча айтканда, ал жыланды ийинен чыгарат да ал балачы. Бизди ушундай алдады. Биз өзүбүз как гипноздон чыккандай эле болуп каласың ал кишиден кийинчи. А ушул күнгө чейин мен азыр эч бир сомумду ала элекмин. Тиги агасы мен заявление менен отурат. Бирок чын айтканда агасы деле күнөөсү жок да бул жердечи. Агасын ошо садага чапты. Агасын кошо садага чапты да. Агасы просто эмнеси бар, кол койгон жери бар да. А изначально ал Эмил менен чакырып атпайбы инвестициягачы. А бүгүнкү күндө мага Эмил айтат: "Агам күнөөлүү, агам" деп айтып жүрдү. Бирок бүт Эмил күнөөлүү да. Акчаны ал агасы жоготуп салып турган да.
ошо тиги бирин жамандайт аларчы. Бир тууган болгон менен Агасы жокто энесин жамандайт, энеси жокто агасы, ошондой буларчы. Менин 30 жылдык менетим да булчу. Россияда мен 18 жашында кеткем, азыр 48 жаштамын. 30 жылдык менетим бар. Минус 40 градус Сибирдин сугунда тоңуп, Баарын чогулуп келтирип эле Эмилдин колуна карап атам. келип болгон дүнүйөмдү акчам тап Эмилдин колуна карматтым да. 8 квартира 400 000 доллар бүт наличка. И мына ямага да. Мен 10 жыл эмес, мен айтсам 30 жылга мен карыдым. 30 жылга. Азыр мен инсульт, уже мени инсульт алдым менчи. Бүгүнкү күндөчү. Уже мынандай жашоом меники совсем бир. Ошондо бир 30 жылдык менетиңизден эң аягында жыйынтыгы мол яманы көрүп атасыңар да? Ушул яманы көрүп атам менчи. 30 жылдык менетимди 18 жаш секелек мезгилимде кетип, мен азыр 48ге чыктым. И мына ямага келип отурам азырчы. Бул ямада сизге тийбеш. Бул дагы мага тийиши жок. Бул дагы документи жок дейт, китеби башка жакта дейт. Бул дагы мага тийиши жок. Просто договор, кагаз боюнча, чек боюнча. Ошолго урматтуу Садыр Жапаров, Камчы Ташиев, сиздер айткансыздар, азыр ОПГ жок болот, тиги мошенниктерди жок кылабыз депчи. А бүгүнкү күндө мошенниктерди колтуңуздарда кысып, ак үйдө отурат. Ошол Эмилдин депутат болуп иштешке эч кандай акысы жок. Ушул бүгүнкү күнгө чейин бир микрофондо сүйлөгөн жок ал балачы. Бир немечи мыйзам чыгарган жок. Ал баланы урматтуу депутаттар, ошол баланы колтуңуздарга кыспай, депутаттыгын чыгарып бериңиздер. Биздин жумушубузду бүтүрүп, үйүбүздү салып, бүтүрүп берсин. сезип алып отурасыңар. Апам айыксын, анан жасап берем. Ой, тигил бул агам түрмөдөн чыксын, анан жасайм деп элди алдап келет. Мына бир неделеден бери 10 күн, 1 ай болуп калдыбы? Биз акчаңарды беребиз деп алдап келетат. Бардык документтерибизди көтөрүп алып, каяка чакырды. Айырга көтөрүп бардык. Булардан эч кандай жыйынтык жок, билбейм. Эмил ошол жерде иштебесин, чыксын, келсин деп немесин тапшырсын мандатын. Келип бизге үйдү бүтүрүп берсин, пожалуйста. Эмилге мен 2-чү, 3-чү жолугуп айтканмын. Жетим жесирлердин башын сыласаң, любой жерде ишиң жүрүшөт деп. Жетимдердин убалы бардыр, жесирлердин убары бардыр. Балдары иштеп, энелери тең-теңде биз ушул үйдү алайлы деп жүрөбүз. Болбоду мынакей, билбейм. Ушу Эмилди иштен айдагыла, мандатын тапшырсын, значогун тапшырсын. Эмил ошол жерге чыгып депутат болуп, бир сөз кошкон жок. Кайра көрүнгөндүн колтугунда алып жүрөт. Бул жерде мына объектиде бүгүнкү күндө 70% россиялык мигранттар акчаларын салып коюп, тиги жакта жүрүшөт, бул жакта үйлөрү жок. Анан үй алам деген бүт эле көпчүлүгү жаштар, мына улгайган апалар отурат. Булар деле канчалаган нервтерин коротушту, айрымдары оорукчан болду. Биз эми кайда барабыз? Бул талкаланган жер 2020 жылы Эмаком курулуш компаниясы тарабынан Rich House деп курулуп баштаган. Бирок жогорку соттун чечими менен бул жер толук түрдө талкаланып жок болду. Себеп дегенде бул жердин документтери бүт баары мыйзамсыз болгон. Ал эми бул жерден үй сатып алгандар акчасы күйдү. Урандын астында акчалары калды. Ошондо сиздин маякта 62 000 доллар дедиңиз, э? 62 000 долларыңыз могу жерде калып кеткен турбайбы? Мына могу жерде эле калып кетти. Билбейм эми кандай болот. Кровачтар мына мусор болуп жатат бул жерчи. Соттун чечими менен биякта жок кылып салыптыр. Эми баа өкмөттүн кургузун дейт. Анан бул адам баласы бирдеке алып атканда деле ортоң кагазын карайт да. Анан өзгелеген компания болсо. Ошол жерде алып атканда кандай кылып эмнени карап отурушту билбейм. Силер квартираны каратканда карадыңар беле кагазын? Кагазын карагам, бар болчу. Салынып атат мына деп. Ара силерди алдап туруп эле каякта бир кагаздар көрсөткөн. Кайда бир кагаздарды көрсөтүп туруп эле мына деп сатыптыр да. Сиз канча квартира алгансыз, же бир делеби, же алсаңыз канча суммага алгансыз, качан алгансыз? Кимден менен договор болду эле? Өзүмдү тааныштыра кетсем, аты жөнүм Сагын Быдырбаев. Биз бир нече жолу ушул объектке жеринен келип интервью бергенбиз. Буга чейин бир нече жолу. Үйдү 2021 жылы март айында алганбыз. Бишкек шаарына караштуу Кийизбаева 24 дарегинде. Ушул дарек 9-этаждан. Бирок бул 9-этаж азыркы кезде жок. Жок. Курулуш 2022 жылы октябрь айында эле токтогон.
Келишимдин негизинде 2022 жылы 4 кварталдын аягында, то есть декабрдын аягында бизге күлүштү карматмак. Келишим боюнча. Бирок андай кылган жок булар. Андай болгон жок. Эмнеге токтоп калды? Не менен түшүндүрүп атат эми ошо курулуштун? Курулуштун токтоп калганын бул компаниянын негиздөөчүсү, директору, жогорку кеңештеги депутат Эмиль Жусупов Рамидинович. Азыр миллиард деп атканбы? Азыр ырайым миллион болсо, Эмиль мырза бул миллиард. Миллиард деп айтсак жаңылышпайбыз. Аны мо Эмакомдон үй алган кардарлардын баары эле аныктап бере алат. Себеби эмне үчүн миллиард? Себеби бул ырайым миллиондон ушунча кыргыз эли какшаткан эмес, ушунча бизге окшогон жөнөкөй жарандар, мындай карапайым калк анчалык болгон эмес. Азыр Эмиль мырзаны Эмаком компаниясы тууралуу могу интернет баракчаларында, айрыкча YouTube'да 70тен ашуун чыгарылыш бар. Мен журналистмин, мен блогермин дегендин дээрлик 90% чыгарган. Эмаком жөнүндө чыгарылыш. Ошол 70 чыгарылыштын 99% Эмиль мырза жөнүндө бир жакшы сөздөрдү айткан эмес. 99% каргап, шилеп, сөгүнүп, сагынган адамдар. Силер буга чейин ошо жолугуп көрдүңөрбү белем, мындай үйүмдү бербесем мындайм, анда акчамды бер деп мындай. Булар еще ушунчалык жанагы кандай десем, дешевый черный пиар деп коебу. Фейсбукка чыгарып атышат. 2023 жылдын, өткөн жылдын декабрь айында менин өзүмдүн берген акчамдан 4 жыл башта берген акчамдын бир какой-то процентин берди, $2000. Эми жадашты окшойт, бул сагындан кутулбасак болбойт, бул журналисттердин баарына эле арыздана берет экен. $2000 беришкен дагы өздөрүндө пиар менеджер болуп иштеген бала аркылуу Фейсбукка жарыялап атышат. Аты сагын, ушундай курулуш компанияларын коркутуп, үркүтүп, жамбагат деп бир балит нерсени чыгарып атышат да. Ал нерсеге ал чыгарган адамдардын өздөрү гана ишенбесе, башка эч ким ишенбейт. Мыйзам чегинде мен тиешелүү органдарга кайрылдым. Первомайский РОВДга кайрылдым, Гомпейтке. Ал жерден алар сотко ашырышты, бирок тилекке каршы соттон эч нерсе тыянак болгон жок. Булар ушундай мен караланган менен алып кеттиңизби ошондо? Эми караланганда кандай? Караланганда алар өздөрү ичинде ойлошту окшойт. Биз каралап койдук. Типа бул Ыдырыска арызданды, Медиа Хабка арызданды, тигиге буга арызданды. Биз буга өчүбүздү алдык дегендей таризди чыгарып атышат да. Бир сүйүнүп калган турбайбы? Эми алар өздөрүн эле сүйүнттү. Жанагы апенди тиякта бекер даруз берип атат деп, элдер жүгүрсө чындап эле берип атат окшойт деп жүгүргөндөй эле болду. Өз калпы өз ишенет. Өз калпында өз ишенген. Мен жашым 45ке чыгып атат. Мен тааныш тамыр деген бар, Кудайга шүкүр. Биз андай жолго барбайбыз биринчиден. Экинчиден мен өзүмдүн 15 жылдык мээнет акчамды алып атам. 4 жыл башта берген. Мындайча айтканда мен азыр буларга мен эле эмес, бардык мына биздин дольщиктер Ошондо мындай айтканда бекер инвестор болуп калды. Өз акчаңды дагы алыш кооптуу болуп калыптыр да? Эмиль мырзадан. Албетте, бул кишиден бардык нерсени күтсө болот. Бул киши жамгырды кар деп айтат. Бул кар жаап атат. Ишендире алат да. Ошо ишендирет. Ишендирет. Бул кишиде ушундай, кандай десем, бир магия бар. Жана цыгандарда болот андай магия обычно. Тилекке каршы уже кыргыздарга да көнө баштап туруп. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Эмаком компаниясы боюнча буга чейин эч бир берүү тарткан эмеспиз. Эми тартып көрөлү деп чечтик. Себеп дегенде бул жарыла турган сөздүн, айтыла турган сөздүн дагы убакыт сааты чыгып калды окшойт. Буга чейинки журналисттердин бири дагы бербеген суроолорду Эмиль мырзанын өзүнө биз беребиз. Албетте эгер биздин маңдайыбызга алып келип, камерабыздын астына отурганга өзүнүн эрки, өзүнүн сөзү жете турган болсо, алдыңкы мүнөттөрдө көрөбүз. Эмакому кишиби, басабы, жейби? Мен сага берип атам. Мен ошондо $100,000 берип атамбы?
Ошону айтып койчу, вот на сегодняшний 100 000 доллар берип атасыз. Аха, 400 000 эмес, 100 000 берип атам. 100 000 долларды ошол жерде берип атасыз офиске. Анда азыр мен аудиозаписти мен коюп берем сага, кечирим суратып, эже ооба кечирип коюңуз деп 5 жолу мага кечирим сураганың ана бул неме шыратонду коюп берем азыр. Эже мандайда, ал жерде мындай кой берем эмес. Мен сиздерге айтып атам. Ошол жердеги эже кечирип коюңуз эже, мен билбей калыпмын деп айтып неме кылып атасың го? Азыр дагы менга 100 000 деп дагы айтып атасың, уялбастанчы. Мен Аллахтын алдында касам ичип айтып берем. Балдарды ортого коюп берем. 400 000 доллар бергенмин сага, Эмил. Мен азыр жашабай жүрөм, мен өлүкмүн. Мен өлүп калганмын. 8 квартираны өзүңөн алганмын, Эмил. Мени анан ыдырысты жандайттың биринчи жолу көрүп атам бул эжеди деп. Мен ошол жерде шок болуп сүйлөй албай калдым. Эже биринчи жол деп айткан жокмун ал жерде. Уксаңыз жакшы. Эже биринчи жол эмес, биз мени кыйнама. Мен өлүп мен ал жерде айттым, алдын келгенде сиздин бир туугандарым чогуу жолукканбыз деп. Эже мындай биринчи жол эмес да. Менин вопросумду решать этпесең мен башкача поступать этем. Всё. Эмил, сенде эме бар болсо мен дагы бирөөнүн энесимин. Дагы уялбастан дагы 100 000 доллар деп бетиге былдыйтып отурасың, Эмил. Бет деген керек. Бет деген керек, бет. Камаласың андачы. Мен сенин мандатыңды алдырып каматамын. Ошондо түңгө жетем. Ошондо анан кошо өлөм мен. Эмил, сен умрага барып келсиң да? Умрага 4 жолу барып келген. Мына жай жоксаң азыр мен таппайм. 100 000 деп атасың да. Уялбастан. Барып келген мемеңчи, бул бирөөнүн бир тыйыны болсо дагы дейт, акысына кирип барып келген. Бул убар болбой эле огулат атат. Бул Алланын сөзү да. Биз аерге көрүнгөнү, пиар кылганы, мына элдин астына чыгып алып жалган сүйлөгөн ак үйгө барбай атабыз да. Мен кече бир жерде айттым эле. 100 алдасаң жалганчы болосуң, 1000 алдасаң депутат болот экенсиң депчи. Мына эже чын сүйлөп атабы же сен чын сүйлөп атасың? Ошону айтып берди. Бир эле Ошону айтып берди. 100 000 же 400 000. Азыр кайтып Эркекчи айтты. Эркек 400 Мен айтып атам, байке мен айтып коеюн. Эми түшүнүп атам, ишенбей жатасыңар. же бул Мен айтып атам. Мен бар да. Документимен бар да. Чектери. Чектери бар, эжеде 1 600 000 доллар чек бар. Өзү да билет. Турабы эже? Чеги 1 600 000 бар. Мен сонда айттым, эже биз экөөбүз реалдык өтөлү, антимедицинская обучать эткен нерселерди мен билбейм эже. Бул жерде сиз завод аты мен сизге айттым. Силердин чечейми, элдики чечейми деп мисалы үчүн эже вопрос болгон да, турабы? Болгон. Вопрос болгон. Мен айттым, ошто дагы ушунда 10 миллион доллар койгон бар экен. Тиешеңиз жок десем, тиешем жок дедиңиз. Кыздарды чакырып, баардыгы берели. Анан бергенден кийин, мына бизден мисалы үчүн сиздерге бул компаниянын интереси, бизден мисалы үчүн 5 миллион, 10 миллион доллардан каршы кишилер бар. Алар мен анан баштайлы вопрос деп уже баштап атабыз. Ошого айтып атам, берейин сиздерге чечип берели деп, мына мен күнүгө жолуккан аракет кылып атабыз. Мен айтып атам, бүгүн да жолугабыз буюрса. Ошону бир мындай чогуу эле чакырып, ошондой айтып атасыз. Ынтымакпы, марсалбы, баардык ошол компаниянын кимдерге бересиз болсо берели. Ошондо марсалды сатканда 4 миллион долларга да. 4 миллион доллар. 4 миллион долларга сатканда бар жок объектке жетеби? Кандай? Жетет. Жок, баягы эле группада мынтип айтылды го. Абдулла деген. 11-inde кечикте келгиле, список менен акча беребиз деди. Бул бир нерсесин билген үчүн анан айтып атат. Жок, ошондо давно эле айткан. Мош сатылды. 3 күндөн кийин Ооба. Азыр ошону эже түшүндүрүп берейинби? Эже араңарда бирөө бар, 800 квадраты бар. 800 квадратындан 600 доллардан алып туруп мен 1300 доллардан алам деп атат эже. Биз деген азыр обязательство карабызбы, калган стройкаларды кылабызбы же болсо ошонун акчасын беребизби? алам дегендерге беребиз. Же эже алам дегендерден аякта деген болбой атпайбы? Азыр мен жооп берейин. Юридически мындай болот. Бизге айтып атат. 30 миллиондон мен 2 күн сайын берип турабыз, дольщиктериңерди жапкыла. Эме деп атат. В условии эме кыласыңар деп атат. Бир жума сайын, бир жумадан кийин календарный күн бүткөндө бизге өткөзүп бересиңер деп атат. Календарный 7 күн деп атат. А бизден баарын тең эметип келгенде ошол эле адам посредниктерине чалып туруп договор эме деп турат билесиңерби? Кызыл китепте договор рассрочки деп турат билесиңерби? Ошо менен договор чыгарып алып туруп ошондой кылып атышпайбы? Сөздүн ачыгы ошондо эле. Эгер эмес кааласаңар мына группага билбейм эмне эле болуп атасыңарчы, азыр ошону чечпейлиби? Байыстан айтып атат, мен шантаж кылды деп айтып атат, бир тиги мындай кылып атат деп. Чечели деп жүрөбүз да. Бирок сенин бир күнөөңөр, силердин бир ошибкаңар бар экен да. Сага барса сен айтат экенсиң.
киммен де көрдүсүң бар ошого бар деп койду. Жо, эже, в конце- Эми барсаң айтат экен, мен сени тааныбайм, шермен түстүң бар, шерде бар деп. Жо, эже, Нельзя. смотрите, Так нельзя. эже, смотрите, мында юридический моментине Ты келели. мне так красиво отшил. Эже, мен сизге айтып айтпадым окшойт эже. Мен сизге айткан жокмун. Жок, мына шер Мен айтты айттым. да. Эже, Айттым смотрите, да. эже, смотрите, мен айттым о. Ибаком Юридический деген момент бир мага компания. чейин, эже, угуп турсаңыз, мага чейин Зайнабидин болду. Зайнабидин азыр эме растрата веренное имущество деген статья боюнча өтүп атабы? Сезон номер 1де отурат да, жазасын өтүп атат, турабы? Ошонун соттук чечимин күтүш керек да. Мыйзам макамында ошондой да. Кимдер заявление жазган болсо, Мен Эмилге жазгам. Сен мени ошентип послать этип койдуң. Ай, Эмакомдуку, Эмаком Эмилдики десем, жок, меники дедиң сен. Мен азыр директор, мен жооп берем. Мен кимден алам десем, бар Эмаком Эмилге бар деп койдум.